Урматтуу айымдар жана мырзалар, Каракол эл аралык аэропортуна кош келиңиздер. Dear ladies and gentlemen, welcome to the Karakol International Airport. Дорогие дамы и господа, добро пожаловать в международный аэропорт города Каракол. Кандайсыңар, жашсыңарбы? Биздин Бишкекте деген биринчи жолу жаңы рейс ачылыптыр. Караколдон Бишкекке, Бишкектен Караколго учса болот экен. Айтып калып эмеспиз бир-эки сөз. 1-2 3-4-5. Спасибо за информацию. Биринчи рейс менен учуп баратабыз бүгүн. Буюрса барып, бүгүн официально открытиеси болот. Баарын көрсөтүп берем. Саламатсыздар деп койду. Азыр Караколго билет берип койсоңарбы? Обязательно. Биринчи жолу учуп баратабыз. Караколго жерип койсоңарбы бизде? Системный. Самолетти биринчи жудуруп алалы дедик. Добрый атабыз. Командир корабля Эмнеге керек этпесизби пена? Судно Дашки 400. Окей, Садыр Нургожевич ичин быдырып жүрөт. Мынакей достор, жогоруда айткандай эле алгачкылардан болуп Каракол эл аралык аэропорттун ичине кирдик. Алгачкы кадамдарды таштап. Эң сонун бардыгы жакшы достор, Кудай кут кылсын. Замандаштар, мына ачылуу ажемин күтүп жатабыз. Каракол шаарынын аэропорту. Учурда мына делегаттар келип, ачылууга ажемине катышуучулардын баары келип чогулуп атат. Мына бул жерде Каракол шаарынын тургундары. Мына ушул жерден силерге айта кетчү нерсе, мына Каракол шаарынын аэропортунун өзгөчөлүгү, биздин аэропорттун тегерегин ушундай биздин кыргыздын ала тоосу курчап, эң сонун көрк берген, мындай эң көрктүү аэропорт десек жаңылышпайбыз. Мынакей тегерете биздин ала тоолорубуз, анан мына аэропорттун дизайны да өзүңүздөр байкагандай эле мындай ала тоонун символу көзгө көрүнүп турат. Мына 30 жылда бул аэропорт жабылып, бул аэропорт ачылат деген үмүт деле жок болчу. Мына улуу урматтуу Садыр Нургожевичтин аракеттери менен мына ушул аэропорт салынып, кайра ишке берилгени жатат. Кыргызстаныбыз, Караколубуз өнүгүү жолунда. Ушундай достор, Кудай кут кылсын.
заканчивается наша поездка, наш полет в Каракол. Просто посмотрите еще раз этот аэропорт красивый. И все, мы едем домой. Очень красиво, так что пользуйтесь услугой, это очень классно, это очень удобно. Негизи Караколдун аэропорту 20 минут центрге жетесин деп айткан, бирок жакын эле экен. И самое главное, на самом деле очень классно то, что открыли этот аэропорт, потому что я очень сильно люблю лыжи. И представьте себе то, что я с Бишкека еду, ошо гололедтермен кыйналып барабыз го, ошондон көрө 35 минутта уже Караколго жетип калат экенсиң 3 000 сом төлөп. Тем более Караколдо деген толтура туристтер келет. Алар через Бишкек транзит менен барган үчүн кыйналып келишет, ошондуктан прямой учуп калышат. Это очень классно.